Erkekler ayaldarыңар менен келдиңер. Ayalдарыңардан кечирим сурагыла. Эчтеке болбойт. Sen emес пайгамбар сураган, өлүп кетпейсиң. Бир жол сынып койгула ошол жерден. Ошол жерден сынып койгула. Менден кетти алтыным, бриллиантым, дагы эмне бар? Менден кетти. Ушунча жыл жашадык. Баланча бала төрөп бердиң, түкүнчө кылдың. Эми ушунча сага зулум кылдым, колум тийди, тилим тийди. Бар да араңарда богооздор бар да, аз делечи. Чыдабай кетип сөгүнө бергендер бар да, турабы? Жанагындай бир богооздор бар, агыт кирип карай чыга тургандар бар, субханалла. Эмнеге ушул жерден кечирим сурашып болду, эми өмүрдү башкача өткөзөбүз деп баргыла. Кээ бир аялдар бар, субханалла, күйөөңөрдү ушундай гейгиңер бар да. Бул эл көзүнө эле жашап жүрөсүң, балаң үчүн эле жашап жүрөсүң, башка жашагың деле келген жок. Бирок ушул жерден эмне кылышыбыз керек экен? Күйөөңөрдү кечирип жибергиле. Абийүзүр деген сөз чыгып калбады азыр. Туурабы? Досунда субхан зулум болгон, зулум кылган, ушул жаманчылык кылган сизге эми ушул жерден кечирип жибергиле. Кечирип жибергиле да, машалла, я Алла, кечирдим мен ушу күйөөмдү, жаман күйөөмдү. Ушундан да канча жакшылык эле болду, я Алла, жаманчылык деле аз эле болду деп, субханалла, мындай кечирип жиберели дагы. Эмнеге экинчи кылбайлы? Ким ата энеси менен келген болсо, машалла, ата энесинин бутун жуусун ушул жерде. Апасынын бутун жуусун, машалла. Басалса дагы коляскага отургузуп ал дагы. Отургузуп ал дагы, Каабаны тегерет, эме кыл, ар жака бер жака апар, тиги жерде мүмкүнчүлүк отурган болсо, кичине болсо да жана арзан болсо да мына бижиттерин алып берип коюп жүрүңдө, рахмат балам деп. Сенин апаңа алып берип койгон жана 5 эле реалдык болгон монтуп койгон жана жылтырактын моюн бияны илип койсоңчу, машалла, өмүр бою моун балам Меккеде алып бергеним салынып жүрө берет. Шеше, бул жерде мынакей сааттар, Rolex'тер бар да, 10 реалдан. Болбосо ал 10 000 доллар турат, эң арзаны. Бул жерден бир Rolex'тен сатып берип коет аңа, машалла. 10 эле реал. Көпкө чейин чыдайт экен, мен көрүп атам. Бир 2-3 жыл таганат экен. Мону балам алып Меккеден алып берген деп, машалла, ушундай окуат. Эми кээ бирлер чал менен кемпири келди, машалла, жүрөм. Кемпир менен о, те сааттын үстүндө бир мороженое бар, машалла, алып берейин деп, ошо жака барып койгула, машалла. Ушундай мына мамиле түзүңүздөр. Исламдагы маданият, исламдагы жашоо ушул.